Gün сайын интернет айдыңында түрлі қабарлар шығып, алардан айрымдары жағымды жаңылық болса, кейбірі дару социалдық тармақтан қолданушылардың сын пикиріне қабылып талқуға жем таштайды. Дал ошол актуалды болып тұрған маселеден кейбір қолданушылар талашып тартышып кеткен учурлардағы жоқ емес. Талаштан тақтық жаралат дегендей кейбір маалыматтың чын төгүнүндагы билип алабыз. Дал ошол интернет тармагында бүгүнкү күндө эмне кеп? Бул суроого бүгүнкү чыгарылышта жооп издейбиз. Студияда кызматта Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Социалдык тармактарда дагы бир желдей тараган маалыматтардын бири күйүүчү майдын кымбаттоосу болду. Жогорку кеңештин депутаттары күйүүчү майдын акциз салыгынын жана автоунаалардын каттамына акы төлөтүүнүн эсебинен жолдорду оңдоону сунуштаган. Бул маалыматтан соң эле соц тармактын колдонуучулары четте калбай өз ойлорун ортого салышкан. Ошондо 2026 жылга чейин май арзандабайт деп жатасыңарбы? Депутаттар элди ойлойбу өзү? Буларды эл эмнеге шайлады? Элдин жашоосун ого бетер кыйындатышсын деппи? Анда биринчи Lexus Gelenwagen айдаган депутаттар төлөсүн абаны булгаган. Бир күндө 20-100 литр бензин күйгүзөсүңөр. Бул чычкан союучулардагы мурдагы чимкириктерден айырмасы болбойт окшойт. Баары депутат болгучу элди ойлойт, креслого отургандан кийин өзүн ойлойт. Бир жылдары балыкчыга кирерде төлөчүбүз. Кайсы жолго төлөтөт, ошондо жолдун баары тешик болуп атса, мээңер ошого жеттиби? Жакында күнгө какталып турганга да акча төлөтүшөт го. Ишке ашыруу үчүн 1 жыл бар экен. Ага чейин дагы өзгөртүлөт. Эми сабыр сабаттуулар. Анда велосипед алат окшойм сразу. Анда машинага налог төлөөнү токтотуш керек. Налог төлөп атабыз, жолдун кебетеси бул эмне деген машина налог төлөйт? 1 жылда ошол акча менен эле жасап койсо болот да жолду. Соц тармактарда көптөрдүн ар кандай пикирлерин жаратып жаткан дагы бир жаңылык туризм темасына байланыштуу. Туризмди өнүктүрүүнүн алкагында Кыргызстанга саякат тармагындагы белгилүү 50 блогер чакырылмай болууда. Бул жаңылыкты соц желенин колдонуучулары репост кылып, Кыргызстанда туризмди алдыга жылдырып, кооз жайларга сырттан эс алуучуларды тартса болот деген комментарийлерин калтырышкан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловдун айтымында, Кыргызстанга келген блогерлер өлкөнүн потенциалын өздөрүнүн мекендештерине ачып бере алат. Каракол шаары КМШ өлкөлөрүнүн маданият борбору болгонуна байланыштуу быйыл көлдө бир катар эл аралык иш-чаралар өтөт. Жакшы ниет жарым ырыс. Бир нерсени укканда жок дегенде негатив жазбай үйрөнөлү. Аракет кылып жатышат, алдыга жылыш бар. Даваны чакырыш керек го? Туура ойлогонсуңар. Кубанычтамын. Жакшы болмок. Эң сонун идея. Молодцы. Өнүктүргүлө. Аларда интернетте дагы бир видео тарап социалдык тармактардын колдонуучуларынын ача пикирлерин жаратты. Айтса, Кысыккөл мейманканасын бузуу иштери аяктап калды. Кадрда көрүнүп тургандай имараттын бузула элек бир гана бөлүгү калган. 1984-жылы курулган мейманкананы бузуу иштерин Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасы жүргүзүүдө. Эскини эсептегиче эсин кетет. Андан көрө жаңы салышсын. Кытай болгондо уже жаңысы туруп калмак. Мындай жардырып анан тазалайт го. Булар бир техника менен чукуй берсе бүтмөк беле. Сындыргыла, талкалагыла, биз миллионербиз да. Бузуу оңой, эми куруп алсак буюрса, жакшы заманбап кылып. Эскирип калган эле здание экен, бузулса башка жаңылануу болот буюрса. Бүтүп калганында чыгарып тургула, болбосо сарсанаа болобуз го. 1960-жылдарда курулган домдордо элдер жашап эле жатат го. Бүтүн эмнеге бүлдүрө беришет? Бул эски имараттар азыркыларга караганда аябай эле бекем да. Ушун эле жаап койсо болбойт беле. Сөзсүз эле биздикилерге миллион бөлүнүш керекпи? Эптеп септеген үйлөрдү тургузуп, акчанын жарымы кетиргенде шашышат. Ысык-көл мейманканасы прочный жакшы курулган болчу. Президент Садыр Жапаров Кытайга барып, Си Цзиньпин менен темир жол куруу маселесин талкуулайт. Мамлекет башчынын иш сапары 3-6 февралга белгиленген. Иш сапардын алкагында ал Пекинде өтө турган кышкы Олимпиада оюндарынын ачылышына катышат. Мындай маалымат социалдык тармактарга тараган соң колдонуучулар президентке төмөндөгүдөй ой пикирлерин калтырышууда. Кудай колдоп, ойлогон ой максатыңыз ишке ашып келсин. Оомейин. Өтө сонун, ушул проект батыраак ишке ашса экен. Ажообузга ак жол каалайбыз.
Пусть рабочая поездка нашего президента будет насыщенным и плодотворным. Кыргызстан өнүгүп жатат. Кудай таалам колдосун элибизди. Си Цзиньпинге бизден салам айтып коюңуз. Аллахым колдоп аман-эсен барып келсин, колунан келгендин баарын жасап атат. Ажообузга узун өмүр берсин. Буюрса Кыргызстаныбыз өнүгөт. Алланын назарында болсо эле болгону. Колунан келгендин баарын жасап жатат. Баарына шүгүр кылалы. Ак жол арпа жайлоосу аркылуу өтсүн деп талап коюш керек. Ошондо Кыргыз мамлекетинин түндүгү менен түштүгүнө темир жол аркылуу байланыш түзүлөт. Тез темир жолду курсун, мамлекетибизге өтө пайда алып келет. Колдойбуз. Ошондой эле интернетте 1 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев Бириккен Араб Эмираттарынын Кыргызстандагы элчиси Саид Матар Аль-Камзе менен жолугушуу өткөргөнү айтылды. Маалыматка ылайык жолугушууда тараптар Бириккен Араб Эмирлигинин Кыргызстандагы элчилигин ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашкан. Мындан сырткары жолугушууда Кыргыз Эмират кызматташтыгынын кеңири чөйрөсү талкууланды. Мындай кабарда четте калбай интернет колдонуучуларына жем таштагандай болду. Ачылсын, Кыргызстанда канча көп элчилик ачылса ошончо жакшы болот. Абдан жагымдуу кабар. Мен буга чейин Сауд Арабияга барып келүүдө бир катар кыйынчылыкка туш болгом. Эми буюрса жакшы жагына чечилип жатыптыр. Ачылсын, ажылыкка барып келүү да жеңилдейт чыгар. Ар күн сайын жакшы жаңылыктар айтылып кубандырып жатат. Буюрса өлкөбүз өнүгүүгө карай бет алды. Супер, ачылса жакшы болот. Албетте, ачылганы туура. Эки өлкөнүн мамилеси дагы да жакындайт деп ойлойм. Мынча сонун. Буюрса ачылса кыргыз жарандары ажылыкка көп каттай баштаса керек. Ошондой эле болсунчу. Аллахка шүгүр, жакшы иштер жасалып жатат. Эл силерге ийгилик каалайт. Биз жогоруда социалдык тармактарда актуалдуу болуп талкууланып жаткан бир канча материалдарды сиздерге сунуштадык. Эгерде бул видео жакса, сиз дагы комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыз. Биз ар бир күнү интернет айдыңында эмне көп болуп жатканы тууралуу маалыматтардан сиздерди кабардар кылып турууну улантабыз. Андыктан биздин каналга катталыңыз. Анда бүгүнкү программаны ушуну менен жыйынтыктап, эртең интернетте эмне кеп болоорун баарыбыз күтүп туралы. Эң негизгиси жагымдуу жакшы кабарлар менен, позитивдүү маалыматтар менен жолугуп туралы. Кызматта мен Тутан Мелислав болдум. Кийинки эфирлерге чейин саламатта туруңуздар.